Кыргызстандын бюджетин толтурган эки чоң булак бар. Алардын бири салык кызматы болсо, ал эми экинчиси бажы кызматы. Мына ушул бажы кызматы быйыл өзүнүн планын толук аткара албай, натыйжада миллиардтар бюджетке түшкөн жок. Акылбек Жапаров бул абалды оор илдеттин кесепети деп сыпаттады. Бизде ушу больной проблема, Самат Сатарович өзү ушул жерде отурат, бажы инспекциясы калат да. Жогорку кеңештеги бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин жыйынында финанс министрлигине караштуу бажы кызматынын төрагасы Самат Исабековдун ишине байланыштуу маселе көтөрүлдү. Анда депутат Айбек Алтынбеков бажы төлөмдөрү быйыл 24 миллиард сомго аз чогулганын, берилген тапшырма аткарылбаганын белгилеп, аны жетекчинин чабалдыгы менен байланыштырды. Бажы бүгүнкү күндө 24 миллиардка аткарылбайт. Эми үчүн дегенде азыркы Самат Сатаровичтин иш алып баруусу же башка бир эми себептер мененби сиздин тапшырмаңыз аткарылбады да. Мына мен анализдеп чыктымда, Семетеевдин убагында биздин бажы түшүмдө эмелери, кирешелери көтөрүлгөн да, пландар аткарылган. Самат Сатарович келгенден кийин ал тезинен ылдый түшүп аткарылбай баштаган да. Андан кийин сиз өзүңүз Кубанычбеков Адилет деген жигитти койдуңуз. Ал жигит келгенде дагы көтөрүлдү да. Жогору көтөрүлдү. Пландын баардыгы аткарылды. Кайра Самат Сатарович келди. Мына бүгүнкү күнгө чейин сиздин тапшырмаңыз аткарылбай жатты. Бир чара көрүш керек. Самат Исабеков 2021-жылы бажы тармагын 5 ай башкарып, кийин кызматтан алынган. Анын ордуна Адилет Кубанычбеков келип, 3 айдан соң коррупцияга шектелип кызматтан кол жууган. Исабеков 2022-жылдын январь айында экинчи рет бул жооптуу милдетти мойнуна алган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бул абалды соңку окуяларга, дүйнөдөгү кырдаалга байланыштырды. Эми экинчи жолу келип атат Самат Сатарович. Жакында биринчи замында алмаштырдык. Декабрдын 20-сында бүт министрлердин, агентствонун жетекчилеринин жыйынтыгын чыгарабыз. План аткарылбаган, президенттин, парламенттин менин тапшырмаларымды аткарбагандын баары менен коштошобуз. Акылбек Жапаров Исабеков тууралуу комментарий берип, жыл аягында ишин аткара албаган жетекчилерге чара көрүүлөрүн эскертти. Быйылкы бюджетке ылайык бажы кызматынан 98,5 миллиард сом киреше түшмөк. Расмий маалыматтар боюнча январь-октябрь айларында чогултулган бажы төлөмдөрү 59,1 миллиард сомду түзөт. Бул сумма жыл аягына чейин 75 миллиард сомго чейин жетери кабарланууда. Чогулбай калган 23,5 миллиард сом бажы төлөмдөрү өлкө бюджетинин жалпы кирешесинин 8,7% түзөт. Эскерте кетсек, өлкөдө эң коррупциялашкан тармактардын бири бул бажы кызматы экендигин белгилеп өтөбүз.